Азыр болсо биз ушул маалымдоо панелин карап көрөлү. Ушул маалымдоо панелинин ар кандай параметрлерин өзгөртүп көрөлү. Мына биринчи эле клавиатура. Мисалы биз кыргызча клавиатураны кошкубуз келип атат. Анын үчүн эмне кылабыз? Бул жерден биз настройка клавиатуры деген менюну басабыз. Мынакей бул менюну бассак, бизге настройка клавиатура деген мындай панель келип чыгат, терезе келип чыгат. Ушул терезеден биз ар кандай параметрлерин эми настройкалап койсок болот экен. Аны үчүн эмне кылабыз? Аны үчүн бул жерде мына раскладки да, общий деп турат. Жалпы задержка, скорость, башка чет клавиатуранын ар кандай параметрин өзгөртсөк болот. Мигание курсору, чоңойтуп, быстро десеңер бат-бат курсорубуз көрүнүп, өчүп, күйүп турат. Ал эми медленно десеңер кайра жайыраак өчүп күйүп турат экен. Раскладки. Мына азыркы учурда англис тилдик жана орус тилдик раскладкалар гана турат. Биз болсо кыргызчаны кошушубуз керек. Анын үчүн добавить дегенди басабыз. Бул жактан болсо тандап алабыз. Страна. Мынакей страна. Кыргызстан дегенди тандап алышыбыз керек биз. Казакстан, Камбоджа, Китай, Кыргызстан. Мынакей Кыргызстанды тандап алдык. Варианты Киргизия. Добавить дегенди басабыз. Мынакей Киргизия дегенибиз кошулду. Болду. Бул жактан вспомогательный технологии, залипающий клавиши жана башка деген көптөгөн параметрлерин өзгөртүп алсаңар болот. Ошондой эле бул жерден дагы биз ушу электрондук чычкандагы ар кандай параметрлерин өзгөртсөк болот экен. Мына разрешает управлять указателем с клавиатуры десеңер, бул жерде медленно, ускорение, скорость, задержка жана башка деген көптөгөн параметрлерин өзгөртүп алабыз. Муну алып коебуз азырынча. Перерыв в работе. Блокировать экран для принудительного перерыва в работе. Мисалы, муну коюп 60 минут деп койсоңор, 60 минуттан кийин бул клавиатураңар иштебей калат. Башкача айтканда, силер ошол учурда токтотуп коюшуңар керек. Башкача айтканда, продолжительность перерыва 3 минут деп атат. Бул ошо 61 сааттан кийин өчүп, клавиатураңар иштебей 3 мүнөткө чейин силерге эс алууга мүмкүнчүлүк берет экен. Мына ушуну да коюп койсоңор болот. Бул көбүнчө биз көпкө чейин 2 саат, 3 саат, 4 саатка чейин тынбай компьютердин жанында отура бергенибиз бар. Ошондуктан муну коюп коюу менен биз убагы менен эс алып турууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Мынакей ушундай кылып биз ар кандай параметрлерин клавиатуранын өзгөртүп алсак болот экен. Закрыть дейбиз. Мынакей азыркы учурда биз кыргыз клавиатурасындагы раскладкасындагы коштук. Ал эми аны алып салыш үчүн кайра эле настройка клавиатура дегенге киресиңер дагы раскладки дегенди басып, бул жерден удалить дегенди басып койсоңор болот. Мына биз азыр Россияныкын алып салалы, удалить деп, удалить. Мынакей закрыть. Эми карап көрөлү. Мынакей Англия жана Киргизия. Башкача англис тилдик жана кыргыз тилдик клавиатура гана калды. Кийинкиси бул жерден тармактын ар кандай параметрлерин настройкаласаңар болот. Мисалы настроить VPN, управление сетью дегенди бассаңар, ошого окшогон мынакей проводная сеть деп тармакты көрсөтүп атат. Разорвано. Бизде азырынча тармак жок, ошондуктан ушуну көрсөтүп атат. Муну басабыз кайра. Мынакей ауто, кайра мурункусуна келип калды. Эми мындан башка үндү, мынакей үндү чоңойтуп, громкость же болбосо үнүн чоңойтуп кичирейтип алсаңар болот. Бул болсо башкача айтканда ушул үндү ойнотуучу атайын программа болуп эсептелет. Параметры звука деп бул жерден дагы ар кандай параметрлерин мынакей өзгөртсөңөр болот экен. Тема звуков, устройство, вход, выход, приложение жана башка. Андан башка бул болсо настроить чат деп жана да айтып кеттик. Чаттарды башкача айтканда бул Ubuntu операциялык системасы интернетке кошулганда автоматтуу түрдө бул чаттык программаны кошот. Ошондуктан бул жерден биз ошол чаттык программа боюнча иштесек болот экен. Башкача айтканда мына MPT деп ушу жерден вперед деп ар кандай өзүңөрдүн мына Facebook'та
же болбосо ICQ мынакей ар кайсы чаттык программалар бар, ушулардын каалаганына кошулуп өзүңөрдүн чаттык программаңарды настройкалап алсаңар болот экен. Жана ошо настройкалагандан кийин ошол чаттык программага ар дайым кошулуп турат интернетке кошулган сайын. Ошол программаны мынакей настройкалоочу өзүнчө ар кандай менюлар болуп эсептелинет экен. Настроить трансляцию, настроить почту. Андан кийин убакыт жана дата. Азыркы учурда мына понедельник 28 май 2012 жыл деп турат, биринчи күн. Добавить событие деп бул жака мисалы ар кайсы күндү тандап алып, ошол күн боюнча ар кандай событияларды же болбосо окуяларды кошуп койсоңор болот. Ал үчүн мынакей Evolution деген Outlook Express'ке окшогон программасындагы настройка кылып чыгышыбыз керек. Же болбосо настройка времени дата деп биз убакытты жана датаны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ал эми бул жерде болсо мынакей силер чатка кошулгандан кийин Mail.ru агентте болобу же болбосо башка ошондой программаларда болобу, мисалы доступен, отошел, занят, невидимый деген ар кандай параметрлер бар, ушуларды коюп койсоңор болот. Ошол параметрлерди бул качан интернетке кошулуп, жанагы чаттык программага киргенде гана. Учетные записи в чатах, учетные записи в микроблогах жана башка. Мынакей мында дагы Empathy деген программабызды, чаттык программабызды настройкалашыбыз керек, ошондо гана ал чатка кире алат экенбиз. Жана эң акыркысы бул Windows операциялык системасындагыдай эле выключить, завершение работы деген менюга окшош. Завершить сеанс, эгерде бир нече пользователь колдонуучу болсо, смена пользователя десеңер кайра баштапкы эң баштапкы, эгерде бир нече колдонуучу болсо, бул жерде ошо колдонуучуну каалаганын тандап алып, анан кайра кирсеңер болот. Мына биз азыр кайсы менен эле киребиз, кайрадан паролду киргизип, разблокировать дегенди басабыз. Ошондой эле выключить, перезагрузить жана выключить бассаңар, анда силердин операциялык системаңар өчөт, дагы компьютериңерди өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет экен. Параметр система жана айтып кеткендей, бул ушул системанын ар кандай параметрлери боюнча маалымат алуучу меню болуп эсептелет экен. Ушуну менен маселелер панелине арналган видео сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.